Салам достор, кандайсыңар? Мен бүгүн бизге келген суроолордун бирөөсүн тандап, кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылам. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз болсо Нова клиникасынын косметолог-дерматологу Нурайым Салиева. Менин суроом болсо, кош бойлуу айымдар өзүнүн бетине кантип кам көрүшү керек? Саламатсызбы? Бизге ушундай көп суроолор келет да, мисалы кош бойлуу айымдар бетине кантип кам көрүш керек деп. Көпчүлүгү мисалы төрөгөндөн кийин тактарды кетире албай калат эмеспи? Ошол көйгөйгө кабылбаш үчүн кандай кам көрүш керек? Кош бойлуу адамдар кадимкидей эле кам көрө берет, бирок бир нече өзгөчөлүктөр бар. Биринчиден, күнөн коргонуучу кремди тагып кош керек. Жайын болсо деле, кышын болсо деле дайыма такай күнөн коргонуучу крем коюп туруш керек. Андан сырткары агрессивный каражаттарды алып салыш керек. Бул деген кислотасы бар кремдер, же болбосо тониктер, же болбосо ретинол бар каражаттарды алып салганга туура келет. Себеби дегенде алар бетти бир аз бузуп коюшу мүмкүн. Төргөндөн кийинки тактар көбүнчө бул гормоналдык тактар болот. Пролактин көп болгондуктан же болбосо эстроген көп болгондуктан төрөп баланы эмизип бүткөндөн кийин, пролактин түшкөндөн кийин гана чара көрсө болот. Ага чейин эч кандай чара көрбөй эле койсо жакшы болот. Анан айтышат го, мисалы төрөгөндөн кийин дароо сүт менен бетиңди сүртсөң кетип калат, же болбосо да бир кызыктай эме окуган болчумун. Баланын биринчи эмеси менен сүртсө, беттей так кетип суп-сулуу болуп каласың деп, ошолор чынбы? Жок, алар деген бир аз чын эмес. Себеби дегенде так деген бул меланиндин топтолушу беттин ичиндечи. Ал меланин деген ар кандай слойдо турат да биздечи. Аны деген улам биринчиден меланинди азайтыш керек, кетирипчи. Андан сырткары бетти азастан азайтып гана ошол такка жетсе болот да. Же болбосо тактан арылуучу атайын заттар бар. Мисалы үчүн агартуучу компоненттер бул витамин С, же болбосо пигментти кетирүүчү каражаттар бар. Ошолорду гана колдонгонго туура келет. Сүт менен кетиргенге болбойт. Чоң рахмат. Демек, кош бойлуу айымдар кадимкидей эле өзүнүн бетине кам көрүрсө болот болгону, төрөгөндөн кийин бир нече убакыт күтүшү керек. Гормондор калыбына келишти. Эмизип бүтүп, андан кийин бир аз убакыттан кийин кайра келсе болот. Анын тактарын кетиргенге аракет кылабыз. Чоң рахмат. Мынакей өзүңүздөр уккандай эле кош бойлуу айымдар кадимки эле бетке кам көрүү ыкмаларын аткарса болот экен, жана бир нече эрежелерди сактап койсо болот экен. Эгер сизде дагы суроолор пайда болсо, комментарийге калтырыңыздар, биз сөзсүз түрдө жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Саламатта калгыла.